Музыка сабагы 2-класс. Тема: Обон музыканын жаны. Обон кандайдыр бир ойду туюнткан музыка. Обонсуз музыка болбойт. Жакшылап көңүл буруп уксаң, куштардын сайраганы да, бактардын шуулдаганы да, агын суунун шырылдаганы да обондуу келет. Обон акындын ыр-саптарына да жазылат. Аларды биз обондуу ырлар деп атайбыз. Обон жараткан адамды композитор же обончу деп айтабыз. Ал эми музыкалык аспаптар үчүн жазылган обондор обон күүлөр деп аталат. Обон же кайрык ар кандай созулуштардагы ноталардан түзүлөт. Алар узак же кыска убакыттагы созулуштардан болот. Мындай добуштардын кезектешип жайланышуусу ар кандай ыргактык сүрөттөмөлөрдү түзөт. Алар сүрөттөмөлөр музыкалык чыгармалардын ыргагы деп аталат. Башкача айтканда, ыргак бул добуштардын созулушунун кезектешкен так тартиби боюнча өз ара катнаштагы байланышы. Демек, ыргактык сүрөттөмөлөр музыкада колдонулуучу көркөм каражаттардын бири. Ыргактык сүрөттөмөлөрдүн ар кандай түрлөрү болот. Алар чыгармалардагы образдарды ачык көрсөтүп, мүнөзүн айкындайт. Суроолор жана тапшырмалар. Обон деген эмне? Обонсуз музыка болобу? Экинчи, обонду же обон күүлөрдү ким чыгарат? Аларды ким деп атайбыз? Обон күү дегенди кандай түшүнөсүңөр? Анда темир ооз комузда обон күүнү уккула. Келгиле балдар, эми болуп калды жаз убак деген ырды үйрөнөбүз. Сөзү Байдылда Сарногоевдики, обону Чокиевдики. Кыш кеткенде жаз чыгат, жаз алдында ким турат? Бардык жерде бай-чечек баш чыгарып кылтыят. Аюу чыгып чээнинен оозун ачып дум куят. Кыш кеткенде жаз чыгат, жаз алдында ким турат? Көз айнегин жара тээп, булак ургуп булкунат. Калың кара чыйырчык учуп келет чуркурап. Кыш кеткенде жаз чыгат, жазды тосуп жер турат. Тракторун оталтып, тракторчу булкунат. Жерди көрккө келтирген бүт эмгекчил эл турат. Тапшырма. Обон музыканын жаны деген эмне? Текстти толугу менен окуп, түшүнгөнүңөрдү айтып бересиңер. Болуп калды жаз убак деген ырды жаттап айтып бересиңер мага.